Оды Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Түндүк Корея 10 жылдардан кейін Корей соғышы учурунда өлтүрүлгөн 55 америкалык аскердин сөөгүн кайтарып берди. Лаосто дамба урагандан кейін көптөгөн киши үйсүз калды. BBC батыш кабарчыларынан биринчи болуп жабыркаган аймакка барып келди. Аэропортто жүк текшерген 3 ченемдүү сканер. Апталык клик баяндамабыз. Түндүк Корея 1950 жылдары Корей соғышында өлтүрүлгөн 55 америкалык солдаттын сөөгүн Америкага кайтарып берди. АКШнын аскери учагы аларды Түндүк Кореянын аэропортунан алып, Түштүк Кореядагы Осан аба базасына алып барды. Бул чара боюнча президент Трамп жана Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өткөн айда саммитте макулдашкан. 70 жылдан кийин соғышта өлгөн аскерлердин сөөгү өз жерине жеткирилди. АКШнын желегине оролгон табыт бирден көтөрүлүп келди. Алар Түштүк Кореядагы аба базасынан алынып келди. Бул алардын акыркы сапарынын башталышы. Эмдиги жумада аскерлердин сөөгү Гавайиге жеткирилип, АКШнын жоокерлери экендигин аныктачу экспертизадан өтөт. Ким Чен Ын сөзүнө турчу күндү кылдат тандаптыр. Бүгүн Корей согушун токтоткон макулдашууга кол койгон күндүн 60 жылдыгы. Түндүк Корея бул күндү жеңиш күнү деп атайт. Ким мырза дүйнөлүк коомчулукту өзөктүк программасын жоюп, анын ордуна өлкөсүнүн экономикасын бутуна тургузууну көздөп жатканын көрсөткүсү келет. Буга толук ишенбегендер бар. Президент Трамп Ким Чен Ын сөзүнө туруп, жоокерлердин сөөгү кайтарылып берилди деп айтты. Ал ушунча жыл өтсө да, бул көптөр үчүн өтө маанилүү. Рахмат Ким Чен Ын деп Twitter баракчасына жазды. Сеулда Корей согушунун ардагерлери дүйнөнүн булуң бурчунан келип согушта каза болгондорду эскерди. Алар бир күнү Корей жарым аралына да тынчтык орнойт деп үмүттөнүүдө. Соңку 30 жылдан бери позитивдүү эч нерсе көрө элекпиз. Бирок бүгүн кичине болсо да жакшы кадам башталып жатат. Жоокерлердин сөөгүнүн кайтарылышы тынчтыкты орнотуу жараянындагы жаңы жылыш катары сыпатталууда. Бирок көйгөйдүн өзөгү дагы деле чечиле элек. Түндүк Корея өзөктүк куралдарын тапшырып бере баштамайынча, АКШ Пхеньянды глобалдык коркунуч катары көрө берет. Лаосто дамба урагандан кейін өлкөнүн алыс каймагында жүздөгөн адамдар дайынсыз жоголууда. Расмий маалыматка ылайык кеминде 27 киши набыт болду. Жардам агенттиктери жана жергиликтүү калк бул сан кыйла жогору болушу ыктымал деп кооптонууда. Жабыр тарткан Атапо провинциясына BBC батыш кабарчыларынан биринчи болуп барып келди. Бул жаш балдар сестейген абалда. Алар ата-энелери кайда экенин билбейт. Кулаган дамбанын жанындагы бейтапканада жаткандар ошол каргашалуу окуя жөнүндө бардыгын айтып берүүгө даяр. Жубайлар Ли менен Ван 1 жаштагы кызын суу алып кеткенин айтты. Мен жубай менен кызымды кайыкка отургуздум. Суунун агымы абдан күчтүү болгондуктан кайык аңтарылып калып, кызым агып кетти. Ошонун баары менин көзүмчө болду, деди бул киши. Лаостун түштүгүндө учурда 3000 киши аймактан чыга албай калат деген кооптонуу бар. Алардын бардыгы үйлөрүнүн чатырында турат. Өлкөнүн бийлиги дүйнөлүк коомчулук Лаостогу чыныгы жагдайды көрүүсүн каалабайт. Ошондуктан чет өлкөлүк журналисттердин бул жакка кирүүсүнө тыюу салынган. Бирок биз билинбей өтүп кеттик. Биз тамак аш, суу, журкан жана дары-дармектерди керектеп келген жүздөгөн адамдар чогулган жайды таптык. Алардын бардыгынын окуясы бирдей. Суу каптап, үйлөрү талкаланып, эптеп качып чыгууга үлгүрүшкөн. Таиланд менен чек арага кум жардам көрсөтчү жаңы топтор келүүдө. Суунун кубатын чогултуу өлкөнүн экономикасын тез өстүрүшү керек эле. Бирок бул каргашалуу окуя Лаосту гуманитардык кризиске такап койду. Ал эми өкмөт болсо курмандыктардын санын жашыруун кармашы мүмкүн деген коркунучтар турат.
Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Пакистан мурунку бийликтеги партиянын лидерлери каршылыгына карабастан 3-күнү шайлоонун жыйынтыгын кабыл алмай болду. Пакистандын Мусулман лигасынын жогорку кызматтагы өкүлү Хамза Шахбаз демократияны колдоо максатында мурунку крикет оюнчусу Имран Хандын партиясына берилген мандатты урматтай турганын билдирди. Алдын ала эсеп боюнча Имран Хандын партиясы алдыда. Кошмо Штаттарынын миграция бийликтери АКШ-Мексика чегарасында үй бүлөсүнөн ажыратылган 700дөн ашуун бала берилген мөөнөт өткөнүнө карабай ата-энесине кайтарыла электигин билдирди. Себеп катары үй бүлө мүчөсү экени ырасталбаганы, же ата-энесинин бири кылмышкер болгону, же жугуштуу илдет менен ооруганы сыяктуу жүйөлөр келтирилген. Жапайы өрт жакындап келатканына байланыштуу түндүк Калифорниядагы Рединг шаарынын тургундарына колунан келишинче тез арада качып чыгууга буйрук берилди. Соңку 2 күндө өрт 3 эсе чоңоюп, 11.000 гектар жерди жалмады. Кеминде 1 киши өлүп, бир нече адам, анын ичинде өрт өчүргүчтөр жаракат алды. Бүгүн дүйнөнүн көп аймактарында ай тутулганын көрсө болот. Ал 6 сааттан ашуун убакытка созулуп, толук жабылган убактысы 100 мүнөттөн ашат. Бул үстүбүздөгү кылымдагы эң узак созулган ай тутулуу. Ал түштүк жарым шарында, өзгөчө Африкада эң жакшы көрүнөт. Кыргызстанда түнкү саат 2ден баштап байкаса болот. Жердин көлөкөсү айга түшкөн чакта Марс планетасы түнкү асманда өзгөчө чоң жана жарык болуп көрүнөт. Аэропортто жүк текшерген 3 ченемдүү сканер чыкты. Балким эми самолетко суюктук алып кирүүгө коюлган чектөө жоюлар. Соңку технология жаңылыктары апталык клик баяндамабызда. Walmart компаниясы Google'га таандык Waymo ишканасы менен биргеликте кардарларга айдоочу суналар менен азык-түлүк жеткирүү кызмат көргөзгөн унааны сыноодон өткөрүүдө. Кардарлар азык-түлүктү интернет аркылуу сатып алышат. Товар айдоочусуз унаа менен кардарларга жеткирилет. Германиянын техникалык студенттер тобу Hyperloop вакуум технологиясын колдонуп, поезди саатына 467 чакырым ылдамдыкта жүргүзүп, рекордду жаңыртты. Бул технологиянын максаты жогорку ылдамдыктагы поезддер менен жүргүнчүлөрдү ташып, узак жолду кыскартуу. Hyperloop магниттердин күчү менен өтө тез ылдамдык менен жүргөн жаңы транспорттук система. Лондон жана Нью-Йорк аэропорттору жүргүнчүлөрдүн кол багажын текшерүү үчүн 3 ченемдүү сканерди сыноодон өткөрүүдө. Бул келечекте кол багажга чоң көлөмдөгү суюктуктарды алууга болбойт деген туюуга бөгөт коюшу мүмкүн. Сумканын ичин көрүү үчүн компьютердик томография аппараты колдонулгандыктан, сиз компьютериңизди жана суюктуктарды кол баштыгыңыздан чыгарбай эле койсоңуз болот. Эми спорт. Эртең АКШда өтчүлөр ал чемпиондор кубогунда Челси, Интер Милан менен, Арсенал, Пари Сен-Жермен менен беттешет. Бирок эң кызуу мелдеш атаандаштар Ливерпуль жана Манчестер Юнайтеддин ортосунда болот. Ливерпуль Премьер-лиганын титул ээси Манчестер Ситини 3-1 менен уткандан кийин абдан мыкты формада. Ал эми Юнайтед болсо АС Миланды пенальтиде жеңип кетти. Бирок Мориньонун дүйнөлүк чемпион жылдыздарынын көбү азыр эс алууда. ФИФАнын мурунку генералдык катчысы Жером Валкенин 10 жылга футболдон четтетилгенине каршы арызын спорттук арбитраж соту четке какты. Валке 2016 жылы дүйнөлүк чемпионаттын билеттерин алып сатканы, пара алганы жана тергөөчүлөр менен кызматташпаганы үчүн уюмдун этикасын бир нече ирет бузган деп ФИФА аны спорттон четтеткен. Жаңылыктар соңунда түндүк жарым шарында күн адаттан ысык болуп турат, бирок серги турган бир жер бар. Бул Кытайдагы асман тиреген Гуяң имараты. Анын ээсинин айтымында жогорку кабаттан аккан суу адам баласы жараткан дүйнөдөгү эң ири шаркыратма. Архитекторлор аны жергиликтүү ландшафтка ылайыкташтырган. Бирок шаркыратманы иштетүү абдан кымбат. 108 метрден түшкөн сууну соңку 2 жылда 6 гана жолу иштетишкен. Акча жана ресурс корогонуна жараша такай иштеп турса болмок. Бул аптада сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.